Теледе ТВ кайгылуу көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада атталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн түнү тартип сакчылар Борбор калаасынын түндүк аймагында тинтүү иштерин жүргүзүштү. Белгилүү болгондой, Дордой базарынын тегерине жайгашкан жаңы конуштардын биринде убактылуу кармоочу жайдын кызматкерлерин өлтүрүп качып кеткен кылмышкерлер туурасында маалымат түшкөн. Түндө башталган тинтүү иштери күндүз уланып, тартип сакчыларынын ыкчам аракеттери менен шектүүлөрдүн бири жок кылынган. Бул аракеттерге биздин чыгармачыл топто көз салып келди. Дордой базарынын тегерегинде Энесай жана келечек жаңы конуштарында Нооруз айылындагы убактылуу кармоочу жайдан качып кеткен кылмышкерлер жүрөт деген маалымат тартип сакчыларга түшөр замат Борбор калабыздын бардык күчтөрү ыкчам чогулуп ордуна барышат. Мында жол кайгылуу милициясы постторду уюштуруп, ары бери каттаган унааларды тинтисе, тартип сакчылар жаңы конуштарды тинтип, шектүүлөрдү издеп жүрүштү. Болжол менен Данияр Кадыралиевди көргөн киши 102 кызматына маалымат берген. Ордуна чыккан тартип сакчылар түнкү иштерин жүргүзүү учурунда ыкчам тобу шектүүлөрдүн бирин колго түшүрүү аракетин көрүп жатып, бутуна атып, бирок качырып ишкен. Мынтип тартип сакчыларынын аракеттери кызып, дагы бир түшкөн маалыматты тактоо үчүн Дордой базарына барышты. Болжол менен Дордой базарынын кароолчуларынын бири шектүүлөрдү ачык контейнерлерден чыкканын көрдүм деп маалымат берген. Тез арада ордуна жетип барган ыкчам топтор бул жакта да тинтишти. Өйдө чыккан, өйдө, дальше. Өйдө жага чыккан, өйдө жага. Бояк жак ишин. Бирок бир саатка узаган аракеттерде текке кетти. Базардын ичи тышын кыдырып, шектүүлөр табылбагандыктан тартип сакчылар кайра өз аймактарына иштерин уланта беришти. Мынтип түнкү 11-де түшкөн маалымат боюнча Ички иштер министрлигинин кызматкерлери таң аткача иш алып барышты. Эртең менен болсо жардамга кошумча күчтөр кайгылуучулар келип, Дордой базарын келечек жана Дордой 2 конушуна чейин курчоого алышты. Күндүз кечке тинтүү иштерин жүргүзүп, ыкчам топтордун бири Дордой конушундагы үйлөрдүн биринен Данияр Кадыралиевди табышкан. Бирок шектүүнү колго түшүрүү учурунда каршылык көрсөтүп, тартип сакчыга бычак саап аракетин көрүп, ордунан атылып өлтүрүлдү. Бул турак жайдын кошуна тургундардын айтымында үйеси бул жерге көп эле келе бербегендиктен шектүүлөрдүн эшигин сындырып ачып киришкен. Мынтип азырынча издөөдө жүргөн 4өөнүн бирөө жок кылынды. Ал эми калган 3өө дагы деле дайынсыз жок болууда. Тартип сакчылары азырынча бул атайын операция боюнча маалымат берүүдөн алыс. Ордунда кол алдындагыларды башкарып жүргөн Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов да калгандары туурасында так маалыматтын жоктугуна байланыштуу маалымат берүүдөн баш тартты. Хотя бы предварительные, ну... Ничего не могу давать, отсюда. А остальных местонахождений известно? Кандай улангөнү да бардык шектүүлөр колго түшүрүлүп, же жок кылынарына шек жок. Андыктан НТС каналынын кызматкерлери да тартип сакчылары менен бирге кайгуулда болуп, улам жаңы маалыматтар менен бөлүшүп турмакчы. Өткөн апта үй бүлөлүк чырларга бай болду. Тартип сакчыларынын айтымында чатакташып кеткен эри жубайларды тынчытуу иштери күндө болот. Жүдөкөй түшкөн мындай чакырыктары көп учурда эки тараптын элдешүүсү менен аяктаса, кээ бир учурларда экөөнүн бири ооруканага жаткырып гана тынчышат. Бири кызганып, экинчиси көптү чогулткан тарын ичин чыгарып бычакташкандар биздин материалда. Өз жубайын бычактаган жаран туурасында жол кайгылуу милициясына чакыруу түшүп, ордуна чыккан тартип сакчылар шектүүнү алыс кетирбей колго түшүрүшөт. 60ка чукулдаган эри 35 жаштагы келинчегин болжол менен ойношу менен кармап алып бычак сайган. Бычак слабы болуп калды. Эгер бүтөө бычак болгондо экөөнү тең ошол жерде өтчү. Вальтет салмак.
Өзүнүн айтуусу боюнча мындан бир топ мурдараак келинчеги менен уруша кетип башка жака көчүп кетет. Көп өтпөй үйдө калган эки баласын сагынып, аларга жолугууну эңсеп кайра барат. Бирок жылуу сөз менен кучактардын ордуна келинчегинин бирөө менен жатканын көрүп, өзүн жоготуп ийет. Açıl men girdim. Girgende leçe dur. Leçe titilip ketdi de. Anda oldu. Anam bilbeyim. Bıçaktı bir karadım, bıçaktı solun üstünde dur. Bıçaktı aldım, bıçaktı alganda katım geldi, katımda bir saydım. Yobur kaçıp çıkıp ketdi, arkadan kuvup çıkıp. Yoburdu kötümen çıkıp kaçtı. Vurdum hele, bir karıştırıp ketdi. Şunu bile. Karışık olursa? Burada karışık. Yanımda konuşum lan. Bunu bilmeden men yaşagan, bunu bilmeden yobur yaşap atат. Жол кайгыл милициясы тарабынан колго түшүрүлгөн шектүү болгон окуяны төкпөй чачпай айтып жатты. Азырынча жини тарай элек болуппу, же эмнеден кылган ишине кейип да койгон жок. Болгону экөөнүн тең жетишинче бычактай албаганына капаланды. Katım geldi, katımda bir saydım, evde anam götünden kovdum, katımdan kovup barıp, varotadan çıkıp barıp, sırrına osip berip. Al, ne kılış gerek? Anda orsam bir kasıla eken sınıp ketdi. Nito orup aldım, bir kas sınıp ketdi. Sağ kolumda kaldı. Аялын бычактаган киши 8 баланын атасы экен. Буга чейин да бир канча жолу үйлөнүп, кайра ажырашып отуруп, учурда 3-чү аялы менен мынтип араздашып жатат. Üçüncü ayağım. Birinci ayağımdan Eko, ikincisinden 4 ol, bundan Eko. 8 balanın atasım. Real etam, tart kamera. Men yaşoğum, uçu men yaşoğum. Var bunu görüp bir atam. Kalkandı, atasının hemçerinden süt çıkmayın. 2 yıl oldu şunun için kolumdan, bunda karmak, bunda peşinden, şunda karmak, çoğu ettim. 2 yıl karmak. Ben bunu deyince, bundan ket albayım da. Yüreğimi sinip kaldı. Ayağınız kayaya saydınız. Apa olup kaldım da. Ayağınız kayaya saydınız. Men bilbeyim karım. Бул кылмышка мурунтан даярданганбы белгисиз болсо да кылган ишин толугу менен мойнуна алып жатты. Ал эми тартипке ылайык ордунда иш алып барган жол кайгыл милициясы шектүүнү тергөөчүлөргө тапшырып берерде мурда. Анын ичкендигин тастыктоо үчүн наркология бөлүмүнө алып келишкен. Ал эми бул окуяда катуу жабыркаган келинчеги оор абалда ооруканага жеткирилген. Бизге 102'den вызов түшкөн. Тимура Фрунзе 38-үй жанында ножевое ранение деп болду. Ошол жерге барсак, аял кишинин күйөөсү сайып коюпту. Ошонун негизинде биз наркология алып келип ичкендигин тастыктадык. Азыр Арчебешиктеги Ленинский районунун Арчебешиктин 3-бөлмөгө тапшырып беребиз. Биз барсак аялы каңгырап жерде жатты. Биринчи помощь аялдын ичин чүпөрөк менен байлап, помощь кылдык, андан скорый келди, скорыйга салып берди. Задержанный ар жакта үйдүн жанында биз сүйлөштү, ошо үйдүн жанында кармадык. Сайган бычагын таап бербей койдук, айкалып келген белгисиз. Күйөөсүнө мынтип бычак чеген 35 жаштагы Коноева Кымбат Нарын Мырзаевна оор абалда ооруканага жеткирилген. Ал эми болжолдонгон анын ойношу белгисиз тарапта жок болуп кеткен. Айтсак, бул окуяга шектүү делип колго түшүрүлгөн 54 жаштагы Садыгалы Хасановдун бул кылмышы биринчи эмес экен. Алгачкы суракта белгилүү болгондой, буга чейин да кокустук менен адам өлтүрүү беренеси боюнча 10 жылга кесилип, анын 7 жылын гана отуруп кайра боштондукка чыккан. Жол кайгылуу милициянын кызматкерлерин рация менен направить эттим. Ошол жерден ичи сүйлекте барып кармап калышты, скорый чакыртып, ошол жерден скорыйга салып бердик. Салып берип, следственно оперативная группа келди, задержанный бар. Onu барып доставить эттик, өзүн освидетельство кылып, азыр тергөө иштери азыр улантылат. Акыбалы оор болчу, скорый келип, срочно скорый чакыртып, скорыйга салып берип, алып кетишти скорый. Кандай болгон күнүдө эми жашы 50ден ашып калган шектүүгө бардык тийиштүү чаралар көрүлөт. Ал эми 8 баласы мындан ары атасынын тарбиясы жок калмакчы. Ал эми бул мындан ашып кетсе 2 күн мурда болгон окуя. Бирок биринчисинен айырмаланып, бул жолкусунда аялы жолдошун бычак менен сайган. Полевая көчөсүндө болгон кылмышта эри жубайы жана кошуна досу үчөө арак ичип отуруп чырдашып кетишет. İçinde içimdeki var jubайы бул чатакты күйөөсүнүн алысына бычак сайып тынчытат. İçi oturmamız. Arkasına atma saç oturmamız. Uspayla günüyle. Жок, андай эмне? Жөнүнө чыгарган. Жөнүнө сайып алды бычак менен. Ооба.
Құдай шорға дейін ойнайды. Сүйлөшүп отургандар так нормально ичип отургандар да сүйлөп. Нормально ичип отырған. Анан сайбайт бычактан. Стол отырғанда? Артыма сайбатпай, арқаға. Сулайманов Батырбек Орозобековичтин акыбалы жол кайгыл милициясы келгенде орточо болчу. Бычак терең киргени менен өзүн жоготпой болгон окуяны өз сөзү менен айтып берип жатты. Келинчеги болсо тескерисинче көп ичкенби, эки сөздү тыңыраак байлай алган жок. Болгону өзүн актоо максатында мени да сабаган деп көрүнбөгөн жараларын көрсөтүп жатты. Вот здесь тоже. Что там у вас? Это Да. Я напишу. Что? Көпкө күттүрбөй аталган дарек боюнча тез жардам кызматы да келди. Ордунан жабырлануучунун жарасын карап, биринчи жардамын көрсөтүштү. Бычак сайылган жерди тазалап, тез эле таңып коюшту. Кой тур, байке. Байке. Батырбек Сулаймановдун жубайы баарынан таанып болгон окуяны билмексенге салып жатты. Жолдошуна бычак сайганын эмес, өзүнүн таарынычын гана сөзгө салды. А вы можете рассказать, что там вообще случилось? кошмар случился. Как это получилось, что ножом ударили? Значит так, камеру убери. Дай сигарету. Кандай олонгуну да жабырлануучуга да тез арада жардам көрсөтүлүп, шектүү да колго түшүрүлдү. Жол кайгыл милициясынын кызматкерлеринин ыкчам аракеттери менен изи суу электе качып бараткан жеринен кармашкан. Тиги аял ким экен? Аял мындай эле бейтаныш. Арактайынан таанышкан. Бычак сайып качып бараткан жеринен артынан кубалап кармап. Аял качып уже немеден агырыктан кармап келди. Кол салуу боюнча бузак түшкөн. Ошол себептен бул жакка келип, анан бул милиция кызматкерлери менен чогуу бул адреске келсек, ушундагы аял бутунда байкени далга сайып берди арактын себебинен. Бул аял болсо бул жерде эч ким эмес экен. Ошол себептен байкени болсо коркунуч келтире турган эле состояние средней тяжести деп коет бул себеп. Ошон үчүн жакшы эле больницага алып барайлы деп чара көргөн себебинен таптакыр барбайм деп чечти. Эми данный момент ошо далына бычак сайыптыр, ошо кухонный бычак деп коет. Глубокий эле экен. Бул жерде азыр данный момент обработка кылып чара көрүп турдук да биринчи. Анан ошо арактын себебинен азыр данный момент сезилип турат. Ошо арак ичип жүргөн. Ошо арактын күчү болгондуктан ошон үчүн таптакыр барбайм деп жакшы эле уговор эттик, алдадык. Таптакыр эле болбой атат. Албетте бул окуянын да башка каармандарынын бирине медициналык жардам көрсөтүлүп, ал эми экинчисине тийиштүү чара көрүлмөкчү. Анткени актанса да, актанбаса да кылмыштын бети ордунан ачылып жатат. Бул окуя болсо ашып кетсе жогорудагылардан 4 күн өткөн соң болду. Борбор калабыбыздын түндүк жагында орун алган кылмышта белгисиздер Орус улутундагы мас жигитти үйүнөн алып чыгып бычак сайып кетишет. Бирок жабырлануучу же спирт ичимдигин ичкенби, же баңгизатына мас болгонбу, айтор жардамга келген тез жардам кызматынын ишине тоскоолдук жаратып, атүгүл кол салуу аракетин көрөт. Бизге саат 12:23-тө чакыруу келип түштү. Бычак менен сайылган адам депчи, 30 жашта деп. Багышский переулок 42 деп. Адрес боюнча келгенде көчөдө жүрүптүр. Бизди көрүп үйүнө кирип кетти. Артынан кирсек кроватта жатты. Анан уже биринчи жардам берип баштадык да. Жардам берип баштаганда эле биз менен согушуп баштады. Силер кимсиңер, силер эмне кыласыңар деп. Анан акырын билебиз да биз, что конфликт болуп баратканын билип эле акырын сыртты өстө чыгып баратсак, кол салып баштады да. Мен фельдшерлерине кол салып баштады. Анан ошол моментте жакшы болду, милициялар келип калды. Ордуна жетип келген жол кайгыл милициясынын 3-ротасынын экипажы тез жардам кызматкерлерине кол салып жаткан кишини тез эле тынчытып коет. Ал эми тегеректегилерге кайра асылбасын үчүн колуна кишен тагып отурулушат. Делай, делай, блядь. Так. Тихо, только, пожалуйста, не надо. Видите, у него дрочи, говорят, что у него горячка.
Меня деньги зовут, у тебя деньги есть. Евгений. Я тебя люблю, изучаю. Жигиттин бул кылыгы мындан бир нече жыл мурда Орусияда болуп, андан соң интернет булактарында кызуу талкууга айланып, дүйнөгө таанымал болгон бир окуяны элеске салып жатты. Анда да тартип сакчылардын колуна түшкөн бейбаштардын бири акыл эсин жоготуп, мени саба деп суранган. Ломай меня полностью. Какая разница, делай. Да, Зачем? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Да? а ты не сможешь. Я хочу, чтобы ты ломал меня. Извращенец? Ты сможешь? Зачем? А? Ты хочешь сломать? Здесь, пожалуйста, тебя прошу, уходи сюда. Не сможешь? Нет. Я тебя прошу. Тез жардам кызматын чакырган бир тууган эжесинин айтымында Евгений көчөгө чыгып кетип, кайра ушул акыбалда үйгө кирип келген. Ичип алып аргин менен согушам деп бычак жегенби, өзү соолуу болуп, айтмайын так айтуу мүмкүн эмес болду. Держи меня, пожалуйста, мне больно, мне пиздец как больно. Делай меня, делай меня. Как это больно будет. Все, вот это уберите. Бейбаштын акыбалы дарыгерлердин айтымында өтө оор эмес. Жүрөк тушуна шилтеген бычак бактыга жараша колтук жагына кирип кетип, колу менен төшүн гана бир аз кесип, өмүргө коркунуч келтирбеген гана зыян келтирилген. Биринчи жардам көрсөтүлгөнү менен ооруканага жеткирилиш керек болгондуктан башы ийбеген Евгенийди Жол кайгыл милициясынын коштоосу менен жеткирүү гана мүмкүн болду. Биз барсак, мас абалда экен, өзүм билбей көчөдө жүгүрүп жүрүптүр. Биз барып, жардам берип, скорый тез кызматкерлерине жардам берген учурда ал киши бизге эме бербей, өзүнүн масалалына эмесин баш ийбегенден бери 1-май ички иштер башкармачылыгынан оперативдик тобу келди. Тобу менен чогуу Бишкек шаарынын 4-көр больницасына жеткирип берилди. Ал эми кезекте издөөгө алынгандар рубрикасы. Мында сиздер таанып билгендер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылууңарды өтүнөбүз. Чүй областынын Борулду айылынын тургуну 1958 туулган Мамыралиева Дүйшөкан Сабитова изделет. Дүйшөкан Мамыралиева 13 сентябрь күнү Кемин айылынын ооруканасынан чыгып дайынсыз жоголгон. Өзгөчө белгилери акыл эс учун жоготуп алышы мүмкүн. Эгер кимде Дүйшөкан Мамыралиева туурасында маалымат болсо, 0555 95 38 45 же 102 номуруна чалууңуздарды өтүнөбүз. Эсиңерге салсак, ТВ кайгыл программасы менен байланышка чыгып, сиз болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен эмки аптада ушул күнү, ушул саатта амандашкычакты, саламатта болуңуздар.